кетишсек болот. Ага биз жардам көмөктөр кыла алабыз да. Себеби жаштар бар. Эгер керек волонтер болуп иштеп бергиле десе, биз барып ошону техникалык жактан дагы колдоого даярбыз, башка человеческий ресурс тарабынан колдоого даярбыз. Экинчиси учетту, консулдук учетту же бизге ушул азыркы пандемия тараптан алып бергенди талап кылышыбыз керек. Бул вполне реально. Же болбосо биздин жарандар бардыгы келип туруп консулдук учетко турганга мүмкүнчүлүгү жок. Бул жерде барып иштешет. Ошону ар бир коомдук уюмдардын жетекчилерине дайындап туруп, өзүнүн баарын чоңуктуруп алып келип тапшыра турган сунуш кылышыбыз. Мына ушул реалдыкка жакын да. Эгер ушуну биздин азыр мекендеште коомдун жетекчилери, башка уюмдун жетекчилери колдосо, ушул жол менен сунуш кылса, алар кабыл алышы мүмкүн. Бетки сунуштарга ал менин оюмча караштырабыз дейт, ага чейин 2 ай болот да. Ушунун ушул. Президенттин Сооронбай Шарипович деле өзүнүн премьер-министр болоорун ойлогон эмес экен да. Bir gün otursa pремьер-министр болосуң деп барып алып анан президент болоорун баш ойлогон эмес. Ошол сыяктуу могул сунуш деле теоретически ишке ашырса болот. Ал үчүн президенттин эле немеси ыктыяр эрки керек да. Эгер команда берсе, парламент бир күндө чогулат. Бир жуманын ичинде технически дагы мыйзамдуу жагы да чечилет. Биз мындай оптимистик жактан карасак бул ишке ашат. Ал эми сиздин айтканыңыз боюнча жанагы биометрик аны жокко чыгарыш керек, консулдук учетту жеңилдетиш керек. Мигранттар 3 жолу келбеш керек да шайлоо үчүнчү. Вот ошол. Реалдыкка жакын. Реалдыкка жакын. Бирок ошентсе дагы Егоров, Волкинс, Королёв айтып кетти. Ошолор келбейт бар шайлоогочу. Биз көп болсо 10 000 шайлоочуну бир 20-30 миңге жеткиришибиз мүмкүн. Муну менен дагы эсептешмек, бул дагы көбүрөөк болот. Ошол себептен онлайн болсо бүт атышпайт. Мына Россияда 93% болду. Приложение скачивать эткендердин баардыгычы. Анын элдерди стимулдаштырууна бир жолу мамлекеттерде сунушталат, частный строительный компанияларга бирден квартира силердин рекламаңар приложениеде болот. Элдер ошол ким приложение аркылуу добуш берсе, ошол 10 квартираны добуш бергендин арасынан бирөө утуп алат десе, элдер добуш бергиси келбесе дагы айла жок берет да, вдруг утуп алам депчи. Ошол эле приложениенин ичинде партиялар жөнүндө информация, бассаң партия жөнүндө жалпы информация, анан 120 талапкердин ар биринин атын бассаң информация чыгат. Бул ошол мигранттын ошол жерге маалымат жетпеген жерден дагы дүйнөнүн кайсы бурчунан дагы ошол партиядан маалымат алмаса болгонго шарт түзүлөт. Бул жагы көп тараптуу немеси бар да, артыкчылыгы. Муну эгер ишке ашырганга көз жетпесе мен сунуш кылып уят болбойт болчумун. Кылса болот эгер желание эле болсочу. Биринчи маселе ошол мамлекет башчысынын эркинде, ошого киришпей ошол эле маселе. Assalamu alaikum. Benim adı Canım Fatih Nurbek. Benim aklım ismini unutmadım. Tarafası. Başka benim taçı var. Biz yanına boşluklar bir sonuçlar. Birisine boşluklar. Yok biz yardım etsenin yaşaşını koyuyor. Elektronik şahit yaparız. Biz az önce koy sayfa kattalığını bilmegende bu tarafı. Elementardan cümle. Bu Facebook, možda dakle, көп арамыз біз даяр емеспіз. Біз реалдылық адамға ашуымыз керек. Бирок шайлоо титулерин көбөйтүү дегенибизди толук болду. Биз ошону ишке ашырабыз. Азыр биз көпчүлүк чогулуп сүйлөшүп атабыз. Бирок талапты кылбай атабыз. Жөн эле сүйлөшүп жүрөбүз да. Жөн эле. Талап кылган эч ким жок. Бул сөз абалда учуп жүрө берет. Бирок аны түшүнүп, реалдыкка көрүшүбүз керек. Ар бирибиз. Биз бириге албаганыбызга бир нерсе айтып атат, кылышыбыз керек дегенбиз. Кантип кылышыбыз? Мен ушул бар кыйгылды мисалы. Biz 10 000 koçumuz sorması mizanın negizinde. Şu Moskva şehrinde Rusya'nın territoriyasında şehirli Türkiye'sini öğütüp boyunca. Biz o çok oldu, şu sizden ne makul olsun birge gibi. Arsiyal karşılık tavaklı hükümü dayarız da. Yok, kimdir böyle de bu makul olmaz. Anday tema yok. Biz bir ele yerin kolundan okuğunu alıp vereydi. Cevap bir yeri katışını şaylıyor, giyindir şaylasın şu şaylasın. Bölümün carımını tutup da olur. Ben şunu aytacağım. Bizde var. 11 000 kolumuz var. Dayı. İyi makul olsa şunu kapışırız. Çok. Ana hazır elçilikte el çoğunluk tarafında. Alar bu meselesi başka çıkıyor. Alar Kırgızistan'a getiriyor boyunca olursa başka bir taktik boyunca düşüyor. Konsulluk tuttuğu bölümü çok hoş
Yani bir de adam yok. Biz günde 4'ten 5'ten adam yönetip özümüz koşulup bağlı oturmaz. Al жерде ким гана окугун билген адам кирип каттабы да окугун билбеген ол элдин артынан да кубалап жүрөт. Сен бире албайсың, жабыл. Биз бүгүн азыр эгер макул болсоңуздар чечим кабыл алып, элчилик эртеңден баштап токтоосуз каттоо бөлүнүп ачсын. Ошону биз чоң талап кылышыбыз керек. Онлайн каттоого мен толук каршымын. Биз 6 ай мурун Бишкекке бизге сөз берген консулдук каттоого онлайн кылып беребиз. Уже 6 ай мурун бирисин да кылган. Шайлоо 2 ай отурдум. Шайлоону электрондук кылабыз деген жок. Ол өз экинчи сунуштук болду. Шайлоо текчелерин көбөйтүш керек. Ал качан көбөйөт? Сиздер биз жазда чоңуйтуп элди каттоого алып Onun 200 mağdur 13 bin değil. Bundan bir yıl murun Gülbarçın Bayınbet Beyceki'ye çıktığında 13.200 adam konsoluk katlığa oturdu diye. Kırıksına çıkkanlar ayrı konuşuruz. Ben hazır bir nesil aytıp koyun, faktatları siz yoğun olmaz. Şayında Bekva gelgende 2017 yılında ben şu жерде olacak. Bizim Şaylı'da konsoluk katlığa oturgan, forma ekine oturgan bir Şaylı gün dizilede çıkkan emez. Шайлда Бекованың маңдайында жардамчысы келип, жардамчысы текшергенде мен тизмеден чыктым. Бирок Шайло буну чыккан эмес. Ушуну биз факт катары далилдеп берген уже элчи имараттын ичинде. Ошон үчүн ар бирибиз биримдик болуп, ынтымак болуп, сен алчы, сен булчу, сен тигилчи эмес, мен кыргыз деп туруп, жалпы биригеби дагы консулдук каттоого ар бирибиз алып барабыз. Милдеттүү түрдө. Анан бир нерсе кыска. Айтып элчи БШКнын адамдары бар. 20 адам чогул алып, кайсы жигит сунуштарын унутуп калдым, сиз сунуштар болушуп да. Фондун төрагалары каттаталы, өзү иштейди, жок. БШКнын өздөрүнүн адамдары бар. 20 адам чогулган жерге чакырсаңыз, бекер, акысыз, милдеттүү түрдө келип, ошол жерден каттап кетиши керек. Биз талапты кылбаган үчүн, өзүбүз кылган үчүн ушул болду. Кыргызстанда да өкмөттүн ишин мигранттар акча чогултуп, мектеп салып атабыз, жол салып атабыз, өкмөт жүрөт жана. Assalamu alaikum. Ben Толкунбай Ахмат, Ноқатком жетекчисимин. Мен 2015 жылы Шайлоодо бир аз ошол эме кылдым эле да, элчиликке барып, ошол өзүмдүн мнениемди айттым эле. Простой эле нерсе, Одноклассникке регистрация болсоңор, башка телефондон киргенсеңер Кыргызстанга бар. Сизге чыгат да биз сенсиңби, сен эмессиңби, чота Москва делем бияктан келип калдым депчи. Ошого окшош нерсе. Балдар, Шайлоо 21-кылымга келдик, онлайн өтүш керек. Мен Орсиян Жаранның кече Шайлоого катыштым онлайнда. Госуслуга деген бар, ошого катталдым. Баардыгы катташ керек. Мен дегенде бул нерсе кылбаса, баардык нерсе бар да катталып туруп, акыркысына баягы бир почтадан илемеден сенин ошол өзүңдү тактайсың да, барып тактагандан кийин подтверждение кылгандан кийин ушул нерсе кирет. МФЦданбы, ошол катталып, пенсионный фонддонбу. Ушул нерсе киргенден кийин болду, сени билет бал жерден, налог ошол жерден, штраф бардыгы ошол жерден да 21-кылым. Ошого өтүшүбүз керек, мынтип жүрө бербейчи. Анан ошого онлайн кылсак, биз не обязательно ошол жерге барып туруп, канча расходтон кутулабыз. Баягы бөлүмдөр ачылбайт, бюллетень жасатпайт, бардыгы. Бул нерсени анан кийин ошол эми ошончо миллиондогон сомдорду эмеге кылбай, баягы штаттарды ачып башка кылбай, ошону хакерский атакага против эмени, защитаны, башканы ошол акча менен эле кылып койсо болот. Анан не обязательно салпаңдап эмеден бул айтканда Обнинский бир жерден келип алып Москвага катталбай үйүндө отуруп туруп телефон менен кылып койсочу. Бул баягы мынча штат ачышыбыз керек, мындай кылып көйткөнүбүз менен мына ушул жерде отурган Зулпидин билен мына Асел Лабаева биз барып туруп, биометрикадан өтүп койгула, ушул госучетко туруп койгула десек, кечке чейин биз эмени элчиликти сүйлөшүп, ошону макул кылганыбызда базар күнү субботага сен иштегиле, булар мына дем алат экен элчиликте, эмелер мигранттар ошол күнү өтсүн десек, кечке 17 адам барды ошондочу. Бул Шайлоо күнү барып болгонот экен да, барат экен. Мен көбүнчө айтып келем, мен мына макул эместерге мен макул эмесмин, бирок эгер Шайлоо реальный болгондо макул эместер утат эле. Эмне дегенде реальный болбоду, катышкан жок булар. Мен постоянно айтып келем силерге. Ошого бул онлайн өтпөсөк болбойт. Онлайнды кылышыбыз керек да. Бардыгыбыз кимдин ошондо тастыкталат биз телефондо киргенибизде ким экенибизчи. Ошо мен айтып кетейин деген, бул айтып аткан туура
онлайнга киришибиз керек. Онлайнды кажерде окуйт, Америкада болуп, Кыргызстанда болуп, телефондон эле добушту берип койсоң болот да. Бул орустар кылды, бул нерсени болот экен деп. Анан кийин кичине бой поощрительный 2000ден берди, 1000 сомдон берди, кимге ар түрдүү код жөнөттү, мага 2000 утуп алдым. Ошо тройкама салып алдым. Ушул өтө приятный нерсе экен да. 2 жолу приз бергенден кийин өзүңө быдыңдап баягы шайлоого катышып калат экенсиң. Ошол нерсе. Karim Mirza аппарат эми. Bugün biraz şundan da ben daha kısaca aytayım, online şaylığın söz türü ötөбүз. Қалайбызбы, қалабайбызбы, учур талап ушундай 21 кылып, анан жанагы иним айтып атпаймынбы, көбү приложение качать билбейт. Бизди жакында эле пандемия качать этип, ошону неме кылып койду, ишке ашырып койду. Жанагы билбегенибиз дагы көчөдө электронный неме менен жүрүп калдык. Мен өзүм эле канча иниме мынакей бу жерде авыз айтып үйрөттүм. Мен дагы билбейт элем, үйрөндүм, ал тез эле боло турган нерсе. Жанагы байтал башына келгенде жол болот дегенде биз сөзсүз түрдө онлайн режимде өтүшүбүз керек, онлайн шайлоо өтүшүбүз керек. Бул учурдун талабында буга биз сөзсүз келебиз. Ошон үчүн мен Кудурет илинин ушул демилгени бул демилге көтөрүлө элек, ушул бүгүн Кудурет мындай көпчүлүктүн арасында салып көтөрүлүп атат. Мен колдойм толугу менен. Онлайн режимге өтөбүз. Бул мигранттардын неме добуштар урдалат деген да бул жерде шектөөлөр бар. Программисттер билсе керек. Менимче ар бир партиядан күчтүү программистти киргизип койсо каттады. Ошол шайлоо учурунда. Менимче добуштар бул жерде бурмаланбайт, тебеленбейт, сатылбайт деген ойдомун. Ошон үчүн менин оюм онлайн шайлоону колдоп берсеңиздер жакшы болот. Мен колдойм. Адамдар сүйлөсүн дагы мен аягында берейин программистке. Сен анан адамдарга сүйлөп туруп, ушунда сен канчалык деңгээлде конкреттүү коесуң да. Жаңа буюнунан болом. Анан байка айтып кеткендей онлайнда недавно эле баг ковид аябай күчөп баштаган Кыргызстанда. Бүткүл дүйнөдө Кытайдагы программисттер, балдар, кыргыз балдар чогулуп туруп, Телеграмда канал ачтык. Ошол жерден давайте мындай приложение создавать этели деп туруп эле ар кайсы дүйнөдө отуруп дистанционно приложение создавать этип коюшту да. Аларды эч ким финансировать эткен жок. Аларды эч ким каржылаган жок. Өздөрү эле баягы өзүнүн колундагы возможность акылы менен ошол нерсени көрүп коюшту да. Бизде эле мисалы эгер ушул действительно реалдуу кылып турган болсок, биз бүткүл дүйнөдө кыргыз студенттер бар, күчтүү программисттер. Америкада, Кытайда окугандар. Ошолорго айтсак бизге алар бир жума ичинде ушундай эч ким звонок эте албаган жакшы приложение болот да. Эгер ушул приложение действительно ишке кирип турган болсо, Кыргызстанда жана акчасы кетем дегендер өздөрү бизге финансирование ушуну эметке деп чыккан. Ошондуктан муну мен колдойм, жана ушуну ишке ашырыш үчүн ушундай жол табыш керек да. Биздин дүйнө жүрүндө жаш балдарга, специалисттерге возможность бериш керек. Ушундай шанс бериш керек да, ушундай болот, силер өзүңөрдү көрөсүздөр депчи. Жана мен айтып кеткен блокчейн деген бул Россияда колдонулат. Ал жерде действительно реалдуу нерсе да, кылса болот. Просто финансирование, анан амбиция керек. Желание керек болду. Башка эч нерсе керек жок. Ушу кайталанбаш үчүн айтып коем, бул болбойт дегенде ушул суроону козгой эле койсоңуздар, бул тема болот. Мага программисттер жазган, мына Швецияда жакында эле мамлекет канча миллион доллар тендерге объявлять этсе, бул үйүңүз айткандай балдар чыгып элечи, биз бекер эле жасап беребиз деп жасап берип койсо долбооручу, ушундай программирование. Бул оңой эле нерсе, мындан качпаңыздар сиздер, болбойт, көз жетпейт деп. Мына мен азыр Толкунбай байкебиз айтып атат, тияктан канча жаш улуу, бул болот, мен бардым башынан көрдүм деп. Жаштарыбыз наоборот кайра эле эски немеге сүйрөп атасыңар. Бул болгон нерсе, болбосо мен уят болбойт болсун силердин алдыңарга чыгып. Ушул нерсени баарыбыз кайталай берчү. Бул болот, баарыбыз ишенебиз. Бирок ошол нерсеге башкадан ишенбей атпайбы, ошол нерсе болот. Механизмин айтып кетсеңер, механизм. Биз баарыбыз айтпаса онлайн болот деп көпчүлүк жаштар биз за болуп атат. Но эч ким механизмин айтпай атат. Кандай бар? Бул нерсени ошол президент каалайбы, каалабайбы, ошол нерсени биз кантип билебиз?
Анан экинчиден. Экинчи мен билем. Мен да сизге кошулам. ошону кабыл Ушунун механизмин айтайлы биз азыр ушул жерде чогуу убакыт өткөрбөйлү. Биз ушул рендерди кабыл алып туруп биз экинчи кадам кайсында барабыз? Элчиликке барабыз. Азыр бир элчи менен чогуу элчи бизге ынанабы, жыйнанбайбы? Элчи с нами или не с нами дегенче. Элчи бизге ошол жерде бизге жанагы онлайн второй вариант алчы, онлайн электрондук каттоо. Сен сурооп турганыңыз берип атасың да? Суроо эмес. Жок, онлайн каттоонун механизми кандай деп сурадың да сен. Сен муну ишке ашыштың механизми кандай болот? Механизм деген ушу этапта, экинчи этап менен акыры жыйынтыкка чыккан механизмди айтып кетсеңиз, элчиликке барабыз, элчиликтен эмне талап кылабыз, анан элчилик менен анан кайсы документтермен ушу президентке жетет, ушуну эле айтып кетсеңер, анан мен вот мындай деген аны түшүндүк. Бардыгыбыз эки түрлүү ойлойт экенбиз, аны кайталап ойлоп коеюн деп. Ошого бир суроо берип коеюн. Эгерде онлайн ачсак канча убакыт ашат? Шайлоого чейин үлгүрөбүзбү? Үлгүрөбүз. Программа жасаган Мен за, бирок мен үлгүрбөйбүз деген. максимум 1 жума. Программа жасаган 1 жума дешти. Ал эми мыйзам жагын турлаганды да 1 жума деп айтышты. Мен жөн эле келген жокмун. Мен да айттым го, сүйлөштүм, бир ай силерде убакыт бар деп айтты, серьезно. Ошон үчүн надо воспользоваться. Жалалов Нурбек Мустаевич. Багыңызда улуулар бар экен, эжелер бар, агалар бар, алты жаштар барбыз. Барыбыз Кыргызстан үчүн, мекенибиз үчүн барыбыз көрүшүп атабыз. Баарын айтылып жаткан маселелер, айтылып жаткан киргизип жаткан приложениялар туура. Бир жагынан негизинен алдыга жылышыбыз керек. Бирок бул система, сиз айткан система. Bir момент киргизип коеюн. Бул жерде мындай кылбайлы, бул система киргизди, бул киши идея көтөрүп, колдоо алайын деген ою туура, бирок полемика кылбайлы бири-бирибиз менен. Баарыбыз бир маселеге калдайлы, талдайлы, чечели, чечим кабыл алып, требуйте дейли. Эмеден, официальный власть обязан над нами. То есть, келип, биздин сөзүбүздү угуп, биздин айткан приложенияга көнгөнгө алар макул болуш керек. Закон боюнча да. Потому что биз бул Кыргызстандын составы, биз кыргызбыз, барыбыз кыргыз паспортун көтөрүп жүргөндөн кийин кыргызды кылган биз кыргыз болобуз ошондойчу. Кыргызстан ичинде жүрүп, Кыргызстандын канчалык эмне экенин билбей, ушул жактан сыртта жүрүп, канчалык кыйынчылыктарды көрүп